14 жашар кызды зордуктап, bir жаман иплас жолдор менен өлтүрүп, 3 бала азыр камакка алынды да. Ошого bir укук коргоо органдарыны чакырып, ушул жерге түштөн кийинге чакырып койсоңуз, маалымат берсе, бул улуттук трагедия болуп атат. Bir эле жол болгон жок, жылдан жылга болуп келип атат да. Ошон үчүн сөзсүз бүгүн укук коргоо органдарын чакырып койсоңуздар, маалымат угуп, анан bir чечкиндүү кадамдарга барсак жакшы болот эле да. Bir мыйзамдарды өзгөртүп, bir педофилдерге bir өлүм жазасын киргизсек жакшы болот эле. Кечеги болгон каргашалуу окуя боюнча тез аранын ичинде депутаттык комиссия түзсөк, ошого эми азыркы элдин талабы болуп аткан жаңы бир мыйзам долбоор чогулуп биргеликте тез аранын ичинде иштеп чыгып, ошону улантып берсек. Рахмат. Буга чейин 13 жашар кыздын кандай болгонун көрүп атабыз. Мектеп окуучусун төрөп койгонун көрүп атабыз. Кече 14 жаштагы кыздын өлүмүн көрүп атабыз. Бүгүнкү күнү зомбулук, зөкүрлүк абдан күчөдү да. Ошону өкмөт башчы Ички иштер министрлиги менен мыйзамдарга өзгөрүүнү алып келип, парламентке тез аранын ичинде алып келсин. Ушул жерде депутаттар биз колдоп берели. Ушуну протоколду тапшырма берип койсоңуз, рахмат. Парламент бүгүн абдан туура маселени көтөрүп атат, зордук зомбулук боюнча. 100% зордук зомбулукка дуушар болгон адамдарыбыздын баары кайрылбайт да. Ушул кайрылган регистрация болгон учурлардын 95% бою жете элек балдарыбыз, анан аялдар да. Көп кылмыштуулуктан кийин өлүм жазасын киргизиш керек экен да Конституцияга. Ансыз уже иштер жылбай калды. Болбосо алар кирип алып, ошол түрмөдө отургандар көп бар азыр, өлүм эмесин пожизненно алгандар. Бирок алар бардыгы эле анан кийин ходатайство жазып эле бир помилование кылып эле чыккандар бар экен да. Ошону менен ошол өлүм жазасын киргизбесек, азыр бул күндүн талабы болуп калыптыр. Башка нерселерге карабай, ушу Конституцияга өзгөртүү кириш керек. Ушул кече кырчынында өмүр кыйылды. Кыргызда бир сөз бар, атам десе дедирсин, ботом дедирбесин деп. Байкуш апасы менен атасы эмне болду ошо кыздын? Коомдо талкуу кетти. Азырма кирип келе сактагы журналисттер тосуп алып, өлүм жазасына кандай карайсыңар деп. Урматтуу туугандар, жашы жете элек балдарды зордук зомбулукка кабылткандарды, жанагындай өлүмгө чейин алып келгенди бүтүндөй кыргыз коому жектешибиз керек, айыпташыбыз керек. Андай айванчылыкка баргандарды сөзсүз жектешибиз керек. Бирок азыркы сот системасы менен өлүм жазаны киргизгенибиз адилеттүү болобу? Бирок чын эле мына азыркыдай сот системасы менен канчаларда түрмөлөрдө канчалаган адамдар жатат бейгүнөө. Мына ошолордун бардыгы ушундай сот системасы менен, адилетсиз система менен биз жүздөгөн, балки миңдеген адамдардын мындай өлүмүнө кириптер болуп калганга биз мындай муну терең ойлонушубуз керек. Биз бардыгыбыз билебиз, сот бийлиги кандай экен, тергөө процесстери кандай жүрөт экен. Дагы деле баягы бейбечаранын балдары өлүм жазасына тартылат, атылып кетет, жана соттолуп кетет. Колунда бар байлар эч убакта өлүм жазасына тартылбайт. Бул ачуу чындык. Мүмкүн келечекте идеалдуу түрдө сот системасы болгондон кийин, тергөө органдары абсолюттук түрдө, кристалдуу түрдө таза болгондон кийин ойлонуштурсак болот. Дүйнөлүк тажрыйбада Бириккен Улуттар Уюму изилдөө жүргүзгөн 1996 жылы өлүм жазасы бар мамлекеттерде кылмыштуулуктардын саны азайдыбы? Жок, бүт эле жерде бирдей экен.